Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу көрөрмандар, мен азыр Түркиянын түштүгүндө Испарта шаарында бир Куран типографиясында турам. Жана ушул жерге конокко чакырылдым эле. Өзүм көрүп чыгып, жана сиздерге ушул нерсени сунуш кылбай, көрсөтпөй коюуга дитим барбады. Ошон үчүн камераны алып чыктым дагы. Силерге азыр ушул типографияны менен чогуу кыдырып чыгууну сунуш кылам. Мына менин артымда турган имарат ушул типографиянын башкы өндүрүштүк корпусу. Анда менен кеттик. Корган эч ким жок. Эшиктер ачык. Eң кызыгы мына бу жерден башталат. Мына жерде кадимки дарат алуучу жер. Ушул жерде ар бир кызматкер дарат менен ишке кирет. Дарат алышы керек. Ар бир кызматкер сабундары бар, таптаза дараткана. Бул ишканага дараты жок адам кирбейт. Мына биринчи кире турган бөлмө STP борбору. Ушул жерде Курандын калыбы ишке салынат. Тагыраак айтканда, ушул жерде атайын компьютердик программа бар. Жана ушул жерде бул программа терилет дагы. Жана бул жерден корректировка кылынып, мындай баракка чыга турган кылып, атайын темир калыптарга бул машинеде басылат. Мына пластина, мынакей мына ушул жерде Курандын нускасы пластиналарга компьютерден жана ушул бир эле пластина кеде миллиондогон нускаларга жетет. Мынакей мына чыккан кагазды, бул жерде пластиналарды чыгарган кагазын текшерет бул жерден. Андан ары кеттик мынакей. Мунагу машинеде басылма башталат. Кагазды атайы Куран үчүн өзүнчө өндүрүшү бар экен. Адатта бул Индонезияда жана бул Куран кагаздары үчүн атайы сертификат менен Majlis Ulama Индонезия. Мына ошо кагаздын адал экендигине Индонезиянын уламалар мажлисинин мөөрү менен чыгат. Бул кагазга башка эч нерсе кошулбайт, атайы Куран үчүн чыгат. Мунун жеринде кызыктуу нерсе жазылып турат, караңыздар. Бул эмне? Кагаз деп, Куран кагазы деп. Атайы Куран үчүн чыгарылган деп турат. Куран кагазы. Бул жөнөкөй кагаздардан эмес, демек өзүнчө бир маркировка, Куран кагазы деген өзүнчө бир маркировкасы бар. Андан кийин булар Курандын барактарыны тегиздейт ошончо. Муну азыр салат чоң кайчы машина кагазды кыркты, тегиздеди жана кыркылган бөлүктөрүн мунагу жака кыргызып атат. Мен сурадым, бул кагаздарды эмне кыласыңар десем, бул кагаздарда эч кандай тамга да жок, эчтеке жок. Буларды адатта фермерлер, дыйкандар алып кетет экен дагы. Жана жашыктарга, мөбө чөмө салган жашыктарга ошо алма, шабдолу салганда ушуну салып ошого оройт экен. Кезектеги бөлүм бул контроль. Бул жерде бир адис отурат. Адис мына ушул кагаздарды бир караганда жүздөгөн барактардын түз боюнча брагы барбы жокпу ошону карайт экен. Караңыздар, атай келди, көрсөтүп берет меге. Мына ошондой караганда мына ушул жерде эгерде кайсыдыр бир түз жетпесе, демек ал түз анын барагында жок. Ошол баракта жок, аны брак деп эсептейт. Караңыздар, бир көргөндө ушинтип отуруп булар текшерет экен. Көзү да аябай каныккан, дароо эле кай жеринде кандай брак бар көрсөтөт экен. Бул баракта түз брактарын карашат. Баракта түз. Мына ушунча кагаздын түз боюнча сапатын текшерүү үчүн 10 мүнөт убакыт кетет экен. Караңыздар, кандай иштейт. Мынагу жерде мынакей катасы бар, же болбосо түз боюнча брагы бар кагаздар. Буларды эмне кылат ишкана? Мен сураганымда айтты, ишкананын артында атайы өзүнчө бир 250 метр чарчы жерди ээлеген Куран чыгармаларынан мындай ашып калган отходдорду көмө турган жер бар экен. Курандагы бул адам сыпатында дейт да, жандуу дейт. Бул дүйнөгө келди, бул да бул дүйнөгө кетиш керек. Бул дүйнөдөн кетиш керек, көмүлүш керек дейт. Булар атай уламалардын фатвасы бар экен. Бул көмүлөт экен. Кадимкидей эле көмүлүп,
toprak menen jana bir 3-4 жылда чирип топуракка айланат экен. Күлүп айтышат, бул топурактан келген, кайра топуракка кайтты. Адам тумалылыгы, жандуу макулуктай мамиле кылышат экен. Могу жерде караңыздар, Куранды эми тиктеш машинеси бул. Мынакей, мына жерде чоң барактарды алып берет машинкага. Жана машинка ишитип тиктей баштайт, өзү бере баштайт Куранды. Компьютер менен башкарылат. Kur'an'ın barakları bir yaka kelep, yana tükelet. Bir Kur'an'da, bir kitapta 39 tavak, biz basma tavak yapıyoruz, 39 tavak. Bunlar da formada koyarken bir forma 16 baraktan çırar. Sağıraçında ne olur? Bir barak 16, usul özü bir tavak koyarken iki tarafındaki. 8 biyağı, usul bir formada koyarken bir formada bize bir basma tavak. Kur'an kitabı, bunu orta razmerde Kur'an kitabı 39 basma tabaktan turат экен. Мына көрдүңүздөр, формаларын алат, жерден таңгак салат, таңгак салып, анан бетиги адис жөнөтүп атат. Бул кийинки салам алейкум. Бул кийинки сехке кирет. Бул жердеги адис Курандагы каталарды карап атат. Ар бирин өз алдынча карап чыгат. Yasin Şerif. Abi sen neni bakıyorum? Kontrol ediyorum. Eksik veya fazlalık var mı? Bakılması gereken şeyler varsa onları kontrol ediyorum. Buna yerde bir çoğun Kur'anlar var. Bunlar tigile turgan maşine ses özünçe, buğa özünçe liniya koy verilgen. Kol menen salıp berip turat ekenler, naraqtan maşinka özü tigileder. Buna Kur'an, bu kiçinekeyi, çöntöke salıp жүрөтүлгөн kiçinekeyi Kur'an. Alakandayla bolgan Kur'an, alakandayla bolgan. Dayar kagazdары бұл Kur'an tigilgen, algaçkı emeleri, жанагы биринчи барактары, мукабалары капталган, жана негизги мукабаны күтүп турган жер. Курандын мукабалары басыла турган цех, бунун кагаздары дагы адал сертификаты менен келет, ошол Индонезиядан келет экен, дагы башка жерлерден. Жана сыртындагы каптамасы бул пластик, бул да пластик, адал пластик, пластикте да проблема болот. Куран чыгаруунун жарымы ушул жерге келип бүтөт. Бұл жақтан даяр қағаздар келет. Бұл жақтан даяр қағаздар келет, бұл жақтан мұқабалар келет. Өкеуі ошол жерде мұқабалау цехінде бүтүнделет, жана мына ушинтип Куран ушул ортодон даяр болуп чыгат. Бияка келгенге чейин дагы бир 2-3 иши бар. Кагаздар тигилиши керек. Азыр мен наркы цехке өтөбүз, жана ошо кагаздар тигилген станокторду карайбыз. Мына ушул станокко бир тизилгенде 39 basma tabak tizilет. Жана машинканы кой бергенде муну ылдыйынан ар бир табактан бирден кагаз алынат. Жана ушул машинка жүрүп отуруп, аягына келгенде 1-3 секундада бирден Куран китеби чыгып турат. Мынакей кетти машинка, жүрө баштады, мына кагаздарды ала баштады. Көрдүңүздөрбү? Ар бир табактан алып отурат. Жана бүткөндө 3 секундада бир китеп чыгат. Ошол жерде муногу Куран типографиясы bir күндө 10.000 экземпляр, 10.000 нуска Куран чыгарат экен. Bir күндө 10.000 нуска Куран. Куранды тигүү, барактарынын тигүү станогу бул. Барактар ушундай келет. Ошо тигүү машинкалары мына караңыздар. Барактар тигилип атат. Bunun başkarılışı kompüter arkылуу эмне үчүн тигип атат Куранды? Куран өтө көп колдонулган китеп дейт. Жана бул китепти улам ачып, улам жаап отуруп, эгерде жакшы тигилбеген болсо, бул Куран бат эле барактары жыртыла баштайт. Адатта клейленген Курандар бар, мына ошо артынан жөлө желимделет. А бул тигилет деп атат. Эмнеге? Өтө көп колдонулгандыктан бул үзүлүп калбашы керек дейт. Ортолор тартсаң да үзүлбөйт. Ошол типографиянын мүдүрү айтып атат, мен ушундан 25 жыл мурда 10 жашымда дейт. Атама ушул Курандын тигилген нускасын алып бердим эле, бүгүнкү күнгө чейин 25 жылдан бери атам күндө окуйт ушул Куранды дейт. Азырга чейин жыртылган жокпуз. Мына ушундай бышык Курандар чыгат экен. Караңыз, кандай бир көркөм цехтер. Таягын карабак Куран.
Мынау Құран мага аябай кызык болду. Бул Курандын кагаздары караңыздар, ар түрдүү кагаз. Түсү. Мен сурадым, эмнеге бул Курандын түсү ар башка? Барагынын түсү ар башка десем айтат, балдарга окуганга оңой болсун дедик. Балдар ушу түстү жакшы көрөт, алардын көздөрү түскө батып. Ошондуктан биз ушу Курандын барактарын балдарга ыңгайлуу кылып, ар кандай түскө коёдук дейт. Буга ким уруксат берди десем айтат, бул Ал-Азхардын жана Түркиянын Диянет башчылыгынын уруксаты менен дейт. Жана ушул Куранда башында мына уруксат мөөрлөрү бар экен. Булар айтат, биз мөөрү жок эч нерсе кылбайбыз, мөөрү жок эч нерсе чыгарбайбыз. Мөөрү бар экен. Мына жерде чоң өлчөмдөгү Курандар, мына мен ушу апама ушундай Куран ала барайын деп атам. Окуганы дагы аябай ыңгайлуу жана көрүмдүү. Бул Курандын мынагу Курандын өзүнүн бир өзгөчөлүгү, көргөн көздү кубандыра турган бир кубаты бар экен. Кандай бир көзгө жагымдуу, көрүмдүү жана даана-даана, тамгалары даана-даана окулганга аябай ыңгайлуу Куран. Бул 1974-жылы ушул цехке келген алгачкы машинка экен. Бир эле баракты чыгаруу үчүн бул машинкадан 12 жолу өтчү экен. Ар бирине өзүнчө түс берилет экен. Анткени бул Курандын нускасы өзү түс менен чыгат. Кызыл түс менен, кучту кызыл түс менен, кара түс менен чыккан Куран, ошондон бир эле чыгышына 12 жолу ошо аракет сарпталчу экен ушул машинкада. 12 жолу айландырылчу экен. Азыр бул машинка иштейт экен, бирок муну булар музей катары ушул жерге коюп коюптур. Ушундай таза, дагы эле өзүнүн иш абалын сактаган машинка. Бирок азыркы эң акыркы муундагы машинкалар менен жабдылгандыктан бул машинкага али муктаждык жок. Дагы бир кызык нерсе, бул жерде механиктер иштеп. Булар ушул машинкаларды, типография машинелерин бузулган жерлерин өздөрү карайт экен. Анан мага бир кызык нерсени айтты. Ушул жерде кээ бир машинелерди ушул туугандар өздөрү ушул жерде жасагандары да бар экен да. Мисалы үчүн атайын чоң заводдордун типографиялык машинелер чыгарган заводдон алып келген станоктор бар дейт. Бирок кээ бир станокторду ушул жерде өзүбүздүн адистерибиз жасаган дейт. Өзүбүз ыкташтырып, башка машинелерден чогултуп, башка китептерге, жанагындай башка китептерде жок Курандын өзү талап кылган ыкмаларды, Курандын өзү талап кылган технологияларды камсыз кылыш үчүн өзүбүз машинкаларды чыгарууга мажбур болгонбуз дейт. Ошондой машиналарды берет. Мына ушундай бир көркөм цех. Мен али көп нерселерин мындай чечмелеп адис катары түшүндүргөн жокмун. Анткени силер чарчатпайын дедим, урматтуу көрүүчүлөр. Болгону азын олак тез аранын ичинде айтып бергим келди. Мына ушундай. Алхамдулилlah.